Сыңарбы урматтуу окуучулар, биз бүгүн силер менен кыргыз тили сабагын 3-курстарга өтөбүз. Сабакты силерге өткөн Элзат Абыласан кызы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы чекит деп аталат. Чекит бул тыныш белгилеринин ичинен эң негизгилеринин бири болуп саналат. Себеп дегенде ал чекитти койбой туруп биз өзүбүздүн оюбуздун аягына чыккандыгын биле албайбыз. Чекит жай сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Жай сүйлөмдөрдүн аягына чекит коюу менен биз сүйлөмдө айтылып жаткан ойдун бүткөндүгүн билебиз. Мисалы, биздин окуучулар аралыктан окуп жатышат. Сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлду. Жазуу кебибизде чекит төмөндөгү учурларда колдонулат. Биринчи, чекит жай сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, эне кайрадан бөлмөгө кирди. Аягына чекит коюлду. Оорунун жайылуусу токтогондо окуп баштайбыз. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлду. Ал ар дайым жыргал жашоону күтүп жашачу. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлду. Экинчи, адамдардын кыскартылып алынган аты жана атасынын атынан кийин чекит коюлат. Мисалы, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. Токомбаев, Ч. Айтматов, Э. Б. Үмөталиев, Ж. Чолпонкулова жана башка. Үчүнчү, төмөнкүдөй кыскартылган сөздөрдөн кийин да чекит белгиси коюлат. Мисалы, Б. А. Башкача айтканда, Ж. Б. жана башка, Ж. Жыл, К. Кылым, Ш. Шаар, Акад, академик, проф. Профессор, доц. Доцент жана башка. Төртүнчү, номерленгенге берилген ар бир катар сандан кийин, эгерде ал катар сандан кийин жарым каша коюлбаган болсо, анда чекит белгиси коюлат. Мисалы, жолдоштор, деди төрага, бүгүнкү карала турган маселе үчөө. Биринчи, иштелген иштин жыйынтыгы тууралуу. Экинчи, жаштарга жардам көрсөтүү. Үчүнчү, кезектеги иштер. Демек, тыныш белгилеринин ичинен чекит жогоруда көрсөтүлгөн учурларда колдонулат экен. Кийинки сабактарда тыныш белгилеринин башка түрлөрүнө токтолуп өтөбүз. Көрүшкөнчө саламатта болгула, коменданттык сааттын эрежелерин толук сактап, өздүк гигиенаны таза кармап, оорудан алыс болгула. Көңүл бөлгөнүңөргө чоң рахмат. Көрүшкөнчө.